Арбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен 7 каналда чай үстүндө сырдашуу, андыктан бизден алыстабаңыздар. Кыргыздын өрүк комузу, кылымдын мукам добушу демекчи, колуна комузун алып, биздин куттуу студиябызга келип калган ырчы кыздарыбыздын ким болду экен десеңиздер, Кадамжай районунан чыккан ырчы аткаруучу таланттуу кыздарыбыздын бири Зулия Умарбаева. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Алгач ирет ушул кыргыз элибиз менен амандашып, саламдашып алсаңыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен көгүлтүр экран аркылуу көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бүгүнкү эфирибиз ийгиликтүү болсун. Укканымча ушул шыбыр кээ угуп 10 жашыман баштап эле ырдап жүрөм деп угуп калдым. Анан ушул 10 жашыңыздан баштап ырдап жүргөндөн кийин кайра башка кесипке эмне болуп тапшырып калдыңыз, мага таң калыштуу болуп атат да, Биринчи кесибим информатика деп калбадыңызбы? Ооба, туура айтасыз. Негизи мен ушу кичинекейимден эле ушул ырга жакын болуп төрөлгөн экенмин. Биринчи класска барганда эле Альпия майрамдардагам. Анан ошодон ошо 1-класстан 4-класска чейинки окуткан Зымырат деген эжекейим күндө сабактан кийин алып калып ырдап берчү. Анан 4-класска чейин ошол ар бир конкурстар болобу, мектептеги иш-чаралар болобу, баарына катыштырып, анан 2-классымдан уюштуруу сектори кылып дайындаган. Ошо бүт баардык иш-чараларга катышып, анан 5-класстан ошо 10 жашымдан күчтүү музыкант, обончо, жазма акын Матисак Токтосунов деген агайымдын колуна келип, анан 7 жыл ошол агайымдын колунда музыкалык билимди алдым. Менин музыкалык фундаментимди ошол Матисак агайым түптөп берди. Ошол 5-класска башка мугалимдин колуна келгенде дагы Адил деген агайымдын колуна келдим. Адил агайым дагы сен ошол музыкага жакын экенсиң, сенин музыкага ашыгың бар экен деп, анан сен уюштуруу сектор болосуң деп, кайра эле уюштуруу сектор кылып дайындап, ошо менен 11-класска чейин ушу баардык иш-чаралар алып барып, анан катышып иш-чараларга. Анан 11-класста жана парламенттик башкаруу деп мен маданият министри болгом. Ошентип мугалимдериңиз ушул сиздин уюштуруучулук жакта талантыңыз бар экен да, баамдаган экен да? Ооба, ошентип мени мектептен эле ушул музыкалык окуу жайга тапшырат деп ошо даярдашкан. Бүт бир дагы иш-чараны калтырбай баарына катышчумун. Анан сиз айткандай эмне үчүн башка кесипти тандап калдым? Мектепти бүткөндөн кийин анан апамдын кеңеши менен, апам эми эгер сен кыз баласың, кандай болот, кандай жок, турмушка чыксаң, анан бир мектепке барсаң, бир мектепте бир эле музыкант жетиштүү, сага кийин ордун бошотуп бермек эле. Ырчылар ырдап эле жүрө бербейт, кесиби болуш керек деп. Кыздардан, баардык кыздардан ырчы болом деген кыздардын башынан өткөн болуш керек да, себеби кыргыз элибизде бар да, кыз киши ырчы болбош керек деп, артист болбош керек деп, анан кийин ал нерсе да сиздин башыңыздан өткөн турбайбы? Ооба, туура айтасыз. Ошо мен аябай баягы мектепте ушундай башкача ойлор менен, кыялдар менен чоңойгом да, анан мектепти бүткөндөн кийин эле мага ушундай сунушту айтышты. Анан ой мен ырчы болом, мен музыкант мугалим болбойм десем, ой ырчылардын деле жумушу болот, күн деле ырдап жүрө бермейт беле деп, анан мен каршы болбойбуз, ырдай бересиң, бирок ушул кесибиңди жумушуң болуш керек деп анан информатика кылышкан. Биз айткан окууну окуу. Ошентип мен өзүң каалагандагы кесипти алып кетесиң деген экен да. Мен таарынып биринчи экзаменге келбей койгом. Анан экинчи поток ошол августта, анан экинчисине келип, анан информатик болуп калдым. Бирок баары бир баягы жүрөгүңдөгү нерсе сөзсүз чыгат экен да, ал чыкмайынча койбойт экен. Азыр эми мен ошо биринчи кесибимди аяктап, диплом алып, анан азыр экинчи окуу жайга, кайра эле ошол музыкалык окуу жайга Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук искусство жана маданият университетине тапшырып, учурда 2-курста окуп атам. Анан сиз болбой эле кайра чыгармачылыкка тарткан экен да, Ооба. Ата эне үчүн биринчи кесипти алып койдуңуз, дипломду, Кудай буйрса сандыкта. Ал кесип боюнча иштеп атам азыр. Быйыл 7 жыл болуп калды, жогорку окуу жайларынын биринде информатикадан сабак берем. Азаматсыз. Информатика мугалими болуп, андан тышкары, анан кийин кошумча ошол окуумду алып кетип атам. Музыкалык жактан билим алып аткан экенсиз да. Бирок андан бери деле мен кошумча сабакты алып жүрдүм. Ошол информатика боюнча окуганда деле күчтүү вокалисттерден, комузчулардан частный барып сабактар алып жүрдүм, жеке сабактар алып жүрдүм. Фундамент куруп аткан экенсиз да, баары бир деле. Ата эненин да көңүлүн кыйбай, өзүңүздүн да көңүлүндү кыйбай дегендей. Анан ошол мезгилде комузду үйрөндүңүзбү же кийинчерээк үйрөндүңүзбү комузду?
Комузду мен биринчи биз үйдө 3 кызбыз. Ошо эң улуу эжеме алып беришкен. Андан ал чертип жүрдү, андан кийин ортончу эжем чертип жүрдү, андан кийин эң кичүү кыз менмин. Мен ошол 10 жашымда анан мен колума комуз алып, ошол мектепте ошол Матисак агайым 10 жашымдан нота таанытып, комуз үйрөтүп, ошол баардык иш-чараларга катыштырып, 7 жыл ушул комуз менен чертип жүрдүм. 7 жылдан кийин ошо мектеп бүткөндөн бери дагы Бекболот Абдувалиев деген күчтүү комузчу бар. Ош мамлекеттик искусство университетинде иштеп жүргөн. Ошол агайдан үйрөнүп, бул комузум ошол агайым алып тандап берген комуз. Бул экинчи комузум. Комузду ойногондо агайыңызды сөзсүз эстейт экенсиз да? Албетте сөзсүз түрдө ошол эки агайымды сөзсүз эстейм. Келиңиз анда бир комуз менен коштоосунда бир жагымдуу чыгарма сизденики. Жакшы болот. Анда Мидин Алыбаевдин Ойлончу деген чыгармасын ойноп берейин. Жүрөгүмдү уйкалайсың жауында, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Безер кетет менде жүргөн элесиң, мелдиреген ысык көлдүн таңындай. Безер кетет менде жүргөн элесиң, мелдиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш акчыны да караган, көп караба жүрөгүмдү жаралап. Өнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Өнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап сүйө албаймын паралап. Кыйнабачы жүрөктөгү жараны, кылдырбачы койчу мени карабай. Же күлүп кой, же кирпигиң ирмечи, турса болдум сагынганым тарадай. Күн жок, сөз жок, томсоросуң турасың, ыйлап улуу тунган баладай. Ыйлап улуу тунган баладай. Чоң рахмат. Ыйлап улуу тунган баладай деп мынакей жагымдуу эски чыгармалардын бири мынакей Зуля айымыбыздан болду. Анан сиз айтып калбадыңызбы, жаңы эле эжекем ойногон комузду деп, анан кийин ошо эжелериңиз дагы комуз ойноп жүрөбү? Ооба, учурда мындай өз алдынча комуз ойноп калат. Анан менен улуу эжем экөө тең иш-чараларга катышат, баардык ушундай коомдук иш-чараларга. Эң улуусу мугалим болуп иштейт. Ошол баардык иш-чараларда мугалимдердин арасында Сармерден болгондо комуз ойноп берет. Андан кийинки эжем милиция тармагында иштейт. Анан ошо милициялардын арасында дагы өткөрүлүп турат ушундай майрамдуу иш-чаралар. Ошондо комуз менен ырдап турат. Ар бир мындай чаканча өрөдө, Чаканча өрөдө ырдап турушат. Чыгармачылыкта сахнага аттанган сиз болгон экенсиз да үйдө. Чыгармачылык ийгилик сизге. Анан дагы фольклор жаатында окуп аткан экенсиз азыр, э? Анан эстрада жагынан кандайсыз? Эстрада чыгармаларда да аткарып, сахнада, чоң сахнада жүрөсүзбү? Меники башында ошол комуз менен фольклор жагында башталды да, 10 жашымдан эле комуз кармап, анан ошол 8-9 класска келгенде анан эстрадалык ырлар менен да иш-чараларды ырдап жүрдүм. Анан бул жака фольклорго тапшырганым себеби жогорку окуу жайга ошол комузда башталган үчүн, анан ушул комузда калтырбайым деп ошон үчүн фольклор жаатын тандап алдым. Бирок учурда азыр өзүм клиптерин тартып, эстрадалык багытта ырдап жүрөм. Анан ушундай эфирлерге келгенде керектүү жерлерде комуз менен ырдап калам. Эстрадалык жаатта азыркы учурда
4 тыр жаздырдык, бир клип тарттырдык, экинчи клибибиз жакында даяр болот. Клип деп калдыңыз, анда урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр Зуля Омурбекова айымыбыздын Таптым сени деген жакшы чыгармасында клип тартып биздин куттуу студияга алып келген экен. Анда эмесе сиздерге тартууламакчыбыз. Жазулайсың күн сайын кескеле біз, сен мені таныбайсың. Таптым мен сені, таптым, тағдырға эшик аштым. Сезбестен жүрө бербей, сен дағы мені таптың. Таптым сени деп мынакей Зуля айымыбыздан абдан сонун болуптур. Клип мага дагы жакты. Анан бул клип жөнүндө мен ырдайм деген ырчыларыбыздын бул жүрөгү өйткөн нерсе болуш керек. Клип тартышыбыз керек, ырдашыбыз керек. Анан кийин бирок ошол каражатты кайдан алдыңыз? Сөзсүз түрдө ырчыларга деген спонсор болуш керек, Анан кийин ошол же өзүңүзгө өзүңүз спонсор болуп жатасызбы, же сизге спонсор болгон инсандар барбы? Ошо мени классташтарым, анан мен жакындан тааныган тааныштарым көп эле айтышат да. Эмнеге сен ошо көптөн бери эле, ошо кичинекеңден бери эле ушул чыгармачылык тармакка аралашып жүрөсүң, анан эмнеге эртерээк эле чыгып, ошо мектеп бүткөндөн кийин эле жаздырып ырдайм дешипчи. Албетте сиз айткандай, бул тармакка көп эле акча кетет. Бир эле клипке канча миң кетип калат. Таптым сени деген клипке сыр болбосо канча каражат кетирдиңиз? Жалпысынан $1100 кетти. Бул жерде
клипмейкердин акысы, аранжировщиктин акысы, анан форма, бийчи кыздар, студия болуп, ошол үнөмдөгөндө ошончо кетти. Клиптин ырдын сөзүн мыкты калеми курч акын Улукбек Омукеев жазып берген. Ал эми обонун өзүм жаздым. Азаматсыз. Обону да жаратып калат турбайсызбы? Обонду ошо кээде жаратып калам. Негизи мектепте ошол 10-класста өзүм бир конкурска катышкам баягы. Ар бир класстан бирден окуучулар чыгып жарышып ушундай сынак болгон. Ошондо биздин класстан мен катышып, анан ошондо апаке деп өзүмдүн алгачкы сөзүн да өзүм жазып, анан обомду да өзүм жазып, анан жана музыканын мугалимим ошол көзүмө өтүп турган. Ошондо алгачкы обомду ырымды ырдадым эле. Анан ошол кээде олтуруп ошол эргүү келгенде жазып калам. Анан сизге эргүү кайсы мезгилде келет? Эргүү ар кандай учурлардан таасир алып каласың. Мен көбүнчө апакемде биринчи апам жөнүндө обон жазганым себеби мен ушул чыгармачылыгымда апамдын аябай салымы чоң. Мен биринчи устатым апам деп айтат элем да. Мен мектепте ошол иш-чараларга катышсам, апам күндө ошол иш-чаралар болор алдында таң аткыча уктабай мага көйнөк тигип, шөкөлөт тигип, ошентип таң аткыча уктабай мен ошо кийимдерин даярдап, мен жөнөтүп коюп, анан уктачу эле да. Ошол комуздагы апам алып барып берип, анан ошон үчүн башында ошол апаке деп апама арнап жазгам. Ошо ар бир ата эненин бактысы болуш керек, жаркылдап кызы ырдап турса, баласы жанында жаркылдап турса, ошо бала ата эне үчүн эң чоң бакыт да. Анан кийин сиз үчүн аябай жакшы аракетин кылып, сизге наоборот бут тоспостон сизге колдоп коштогон экен да апаңыз. Ооба, ушул убакытка чейин апам дайыма коштоп турат. Мен биринчи ырым чыгарганда апама жиберем. Апам ар дайым Азамат кызым. Сынчыңыз экен да? Ооба. Апам сиз айткандай сынчы. Ошол могул жериң мынтсең болот, могул жериң мынтсең болот деп апам айтып турат. Дайыма ошол мага колдоо көрсөтүп турган эң жакын адам апам азыр. Анан дагы бул чыгармачылыкта деген мындай болот да, сөзсүз түрдө кыргыз элибизде атактуу инсандарыбыз бар да, эл артисти, эмгек сиңирген артисти деген агаларыбыз, эжекелерибиз, анан кийин көмүр туткан инсаныңыз ким чыгармачылыкта? Негизи мен эч кимди көмүр тутпайм негизи. Ар бир адамдын эле ошол сиз айткандай чыгармачылыкка эмгек сиңген инсандардын жакшы жактарын алам. Ушундай болоюн деп көмүр тутпайм, анткени ар бир адам өзүнчө жылдыз деп айтылат да, ар бир адам өзүнчө. Ошондуктан ал эми чыгармачылыктагы мен сыйлаган, мен эмгегин угуп жүргөн инсандардан Роза Аманованын ырларын көп угам, комузда ойногон ырларын. Жамила Муротованын ырларын угуп турам, Гүлнур Сатылганова эжебиздин, андан сырткары Салмат Садыкованын ырларын, башкалардын деле баарынын ырларын угам. Ошол мага өзүмө жаккан чыгармаларын угуп турам да. Бирөөсүн эле көмүр тутуп алып, ошонун ырларын угуп андай эмес менде. Ар бир чыгармачыл инсандан жакшы гана жактарын кабыл алат турбайсызбы? Туура айтасыз. Албетте ошондой болуш керек. Негизи чыгармачылыкта бир гана адамды карап түздөнөт деп коет го. Ал эми сизде ар тараптан турбайбы? Азыркы жаңы чыккан жаш ырчылардан деле ошол кимдин кайсы чыгармасы жакса, ошону угуп, ошодон ала турган жерин алам. Ошондой. Анан эми азыр ошо комуз менен өзүм обон чыгардым эле, сөзүн жаздым эле деп калдыңыз. Анан ошо апакем деген чыгармаңызды сурансак болобу? Ал чыгарманы комузга түшпөйт, эстрадалык багыттагыр. Аны клип тарта элексиз. Клип тарта элекпиз. Ошо кийинчерээк деп пландаштырып атабыз да. Буюрса кийинки телеберимизде клип менен келип калат деген жакшы изги тилек менен күтүп туралык дейлик дагы. Ага чейин анда сизден жагымдуу бир чыгарма алалы, комуз менен. Анда ушул мектептеги үйрөнгөн ырларыма чертип берейин, Курбуларга деген чыгарманы чертип берейин. Içim cama
жатабыз. Ушул окуучулук кездерин деп калдыңыз. Ушул окуп жүргөн кезде эле ырдачымды отпойсузбу? Анан ошол окуучулук кезде мындай бир кызыктуу бир көз ирмемдер болсо бересиз. Албетте, Анан сөзсүз түрдө баягы ырдап жүргөн болсоңуз, мектепте бир аябай бая ырчы кыз келатат деп мындай бир көз ирмемдер болот го. Ооба. Ошондой бир кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз. Албетте. Бирде ошол иш-чара болуп, анан бир күн мурун биз кечке даярданганбыз репетиция кылып мектепте. Свет өчүп калып, анан светтин күйүшүн күтүп, анан саат бир 2-лерге чейин кармалып калганбыз да. Анан келип, үйгө келип дагы даярданып бир сыйла ошол формаларымды иреттеп, анан ошентип эртең кичине уктап калып турмун. Анан бир аз кечигип калып эле, шашып эле тура калып эле, апам даярдап коюптур, кийимдерим баарын даярдап саздап койгон экен. Комузумду алып, анан тиги сумкамды алып эле чуркап бараткам, анан барат эле бир сай бар, ошо мектепке жакын жерде. Ошодон өткөндөн кийин карасам, бутумда тапочка менен баратып турмун да. Анан деп эле жанакы жерде аябай шашып аткам. Кечигип баратканыңыз аз келгезип. Айтпаңыз, азыркыдай телефон болсо да бир жөн. Анан жанакы жерде же ары кете албайм, же бери келе албайм. Анан айла жоктон ыйлап ийгем да, ыйлап ийип, анан аркама кайтып келип, кийимди алып анан кеткем. Ошол такыр эсимден кетпейт да. Анан азыр деле ошол айылдаштарыңыз көргөндө суранып калышабы? Баягы кичинекей ырчы кыз чоңоюп калыптыр, бизге келип бир жакшылыктарыбызга кызмат кылып бер деп. Ооба, албетте. Айтып калышабы? Өткөндө бирөөсү ошол комментарий жазган экен, апа бул мектепте сапсары эле болуп жүргөн кыз эмес беле? Чоңоюп калган турбайбы депчи. Анан жазып турушат, кандайсың сен? Ошол биздин музыкант агайыбыз аябай күчтүү агай болгон, 10дон ашык инструментти кол ойноткон. Кол комуз, ооз комуз, чопочор, чор, кылкыяк, аккордеон, фортепиано 10дон ашык инструментте профессионалдуу ойноткон мыкты музыкант болчу. Анан ошол агайыбыздын өзүнүн да ырлары көп. Өзү дагы бүт ырларын мага берген. Ошол мектепте бир 40 жылдай эмгектениптир. Анан 40 жылдын ичинде көптөгөн таланттуу окуучулар чыгарган. Бирок алар учурда баягы узкий мындай тар чөйрөдө эле өздөрүнүн коллектив арасында эле ырдап жүрүшөт да. Анан ошолордун арасында мындай чоң сахнага жалгыз мен чыгып турмун агайдын окуучуларынан. Анан агай байланышып, ошол мектеп бүткөндөн бери агай менен байланышып турам. Байланышып турган агай азыр 2 жыл болду, көз өтүп кетти. Анан ошондо бүт баардык обондорун, ырларын берген. Азыркы учурда ошол менде аманат болуп турат. Жакында иштеп чыгарсам деп аткам. Анан ошол мурдакы муундагылар дагы, бизден кийинки муундагылар дагы көрсө айтып калышат да, сен жакшы ырдап чыктың, эми агайдын эмгектерин алып чык. Анан келгенде сөзсүз бизге кайрыл, айылга келгенде келип ырдап тур деп айтып турушат. Анан азыр баягы шоу чөйрөдө сөзсүз түрдө продюсер болуш керек, чыгармачылыкта. Анан ошо продюсер менен иштешесизби? Азыркы учурда мен продюсер менен иштешпей эле, чеке өзүм эле иштеп атам. Келечекте оюңуз барбы иштешейин деп? Келечекте оюм бар, албетте. Сөзсүз түрдө чыгармачылыкта дагы мына жол көрсөтүп турган адам керек. Анан негизи башында ошол продюсер менен иштешип баштасамбы деп сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшүп анан эме жагына келгенде, финансы жагына келгенде ошол жерден бир аз келишпей калдык да. Мен сиз жана суроо бердиңиз го, ошол суроого жооп бербей кеттимби? Сизди ким каржылайт деген сурооңузгачы, ошол мен өзүмдү өзүм каржылайм. Спонсор болуп же үйдөн акча алып андай жок да. Мен ошон үчүн дагы ушул убакытка чейин ошол каржы жагын даярдап алып, анан эми чыктым да. Ошол университетти бүтүп, анан шашпайчы. Өзүңүз каржылап бересиз? Өзүмдү өзүм каржылайм. Анан ал продюсер менен сүйлөшкөндө ошол крупный сумма бериш керек экен да. Анан мен ошол жеринде мага туура келбей калат экен андай. Мен ар бир чыгармамда, бир чыгармам бүтсө, ошол бир финансы жагын даярдап, анан экинчи чыгармамды даярдап алгучу жакта кийинкисин даярдашым керек. Анан дагы сүйлөшөбүз деп бирок кабарлашып, кеп кеңештерин айтып турат. Азырынча ошол жеке өзүм эле. Өзүңүз эле аракет кылып, баягы канчалык аракет кылсаң, ошончо берекет болот. Бир чети өзүң жасасаң жакшыраак деле болот экен. Ар бирин өзүң жасап атып, өзүң башыңан өткөрүп, түшүнүп, баягы ысыгын, суугун өзүң тартып билип да калат экенсиң да. Продюсер болгондо ошого таштап коюп эле көбүнчө ошол жасайт да. Жасайт деп эле мындай көңүлүм ток болот да. Азыр ар бир нерсени өзүм жасап, өзүм билишкен үчүн нерсенин дамын татып өзүң бышып баратам да. Анан өзүң дагы бышасыз, өзүңүз дагы. Анан андан тышкары тажрыйба алып, тажрыйба алат экенсиң ошол жактары.
жакшы эле болуп атат. Ал жагыңыз абдан жакты мага. Анткени аракетчил адам көп жакшы ийгиликтерге жетет деп коет го. Анан азыр ошол билим алуу менен бирдикте чыгармачылык жолунда калып жүргөн экенсиз да? Ооба. Мен биринчи окууну бүткөндөн кийин ал ортодо аспирантура бөлүмүндө бүтүрдүм. Ошодо Бешен Турсбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик спорт жана дене тарбия академиясында аспирантура бөлүмүн бүтүрүп, андан кийин Бешин Алиевага тапшырдым. Азыркы учурда ошол илимий диссертациялык ишимди да жазып атам. Анан чыгармачылык ошондой иштерге мен алек болуп жүргөн чагым. Азаматсыз. 4 тарабы төп келишкен, кандай иш болсун дагы иштейм азыр баардыгын тең өзүмдүн колума алам деп турган кезиңиз экен да? Азыр ошондой убак. Анда эмесе сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайлык. Бар болуңуз, аман болуңуз. Дагы болсо, Кудай буйрса, эмки телеберүүбүздө дагы жагымдуу клиптериңиздерди алып келип, жагымдуу жаңылыктарыңыз менен бизди кубандырат деген ишеничтебиз. Убакыт ушкан болуш экен. Билинбей, мынакей бизде чай үстүндө сырдашуубуз аягына жетип калды. Азыр сизге бир эркин микрофон берейин кыргыз элиме. Чоң рахмат сиздерге дагы атайын эфирге чакырып, эл менен ырчыларды байланыштырган бул албетте сиздер болосуздар. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Жалпы кыргыз элиме ар дайым аманчылык болсун, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар. Чоң рахмат сизге дагы. Мага эң негизгиси жакканы сиздин комузумду колунан түшүрбөйүн деп ушул дагы окуп жатам деп ба. Билим алуу бул ийне менен кудак кыскандай деп коет го. Анан канча жашка жетсең дагы ушул билим алуудан талыкпаш керек. Ушул сапатыңыз жакты мага. Чыгармачылык ийгилик, бар болуңуз, аман болуңуз. Дагы болсо жакшы чыгармаларыңыз менен кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз демекчибиз. Талантыңызга таазим дейлик. Ардактуу телекөрүүчүлөр, убакыт учкан болуш экен. Билинбей, мынакей чай үстүндө сырдашуу программабыз аягына келип жетти. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.